What is the present simple tense and when we use? Today we will talk about it. Бүгін біз сіздер менен present simple tense деген тема туралы сүйлөшөбүз. Англис тилиндеги эң көп колдонулган чак, андан сырткары эң маанилүү чак. Эгер англис тилинде сүйлөп баштагым келет десеңер, ушул чакты билишиңер керек. Бул чакты билүү үчүн прям көп сөздү жаттап, грамматиканын баарын үйрөнүшүңөр шарт эмес. Мына ушул 3 минутталык видеодо силер present simple деген эмне жана эң жөнөкөй сүйлөмдөрдү ушул видеодон кийин уже сүйлөп, уверенно сүйлөмдөрдү түзүп баштасаңар болот. Okay, what is the present simple tense? Present simple is a tense we talk about general truths, facts, and daily routines. Yeah, and does this. Present simple деген бул биз сүйлөп жаткан учурда кыймыл аракет учурчакта кайталанат, же болбосо биз кандайдыр бир факт жөнүндө сүйлөгөндө, же болбосо адамдардын ички сезими жөнүндө сүйлөгөндө ушулардын баардыгы present simple tense болуп эсептелинет. Бирок мен силерге азыр жалпы сөз менен айтып берем, качан колдонобуз. Present simple бул кайталанган учурда, көпчүлүк которуп жаткан учурда туура эмес которушат. Давайте биринчи кыргызча маанисын айтып берейин. Мисалы үчүн I work деген сөздү алып көрөлү. Мен иштейм дегенди түшүндүрөт. Кыргызча айтканда бул мен негизинен иштейм. Мен вообще иштейм дегенди түшүндүрөт. Көпчүлүк которуп жатканда мен азыр иштеп жатам деп айтышат. Жок, мен азыр иштеп жатам деген чак бул present continuous tense, бул башка чак. Эгер которо албай жатсаңар, анда могу вообще деген сөз бар го, орусчаны кошуп кетсеңер болот. Же болбосо негизинен деген сөздү кошуп кетсеңер, прям аябай туура которосуңар да. Эми кантип сүйлөмдү туура кылып түзөбүз? Биринчи сүйлөмдүн эси кетет. I, he, she, it, we, you деген сөздөр ар дайым англис тилинде почти колдонулат. Андан кийин этиштер колдонулат. Ар дайым этиш келет. Андан кийин айкындоочу мүчөлөрү. Эми айкындоочу мүчөлөрү деген аныктоочу, толуктоочу, бышыктоочу мына ушулар келет, бирок буларсыз сүйлөмдөр түзүлө берет. Булар келбесе деле сүйлөм түзүлө берет. Бирок бир дагы сүйлөм болбойт. Англис тилинде сүйлөмдүн эси жок, анан этиши жок, бир да сүйлөм англис тилинде түзүлбөйт. I work. Мен иштейм. We work. Биз иштейбиз. You work. Силер иштейсиңер. They work. Алар иштейт. Болгону he, she, it болгон учурда үчүнчү жакта s деген мүчөнү этишке улап коебуз. Именно негизги этишке. He works. Ал иштейт. Негизинен ал иштейт. We use here in positive form. Бул жерде биз имени жай сүйлөмдө эле колдондук. Дагы терс формасында жана суроолуу түрүндө кантип колдонобуз, аларды дагы мен айтып беремин кийинки видеолордо. Ал эми толук англис тилин үйрөнөйүн десеңер, именно практика менен үйрөнөйүн десеңер, кыска убакыттын ичинде англис тилинде сүйлөгүм келет десеңер, анда сөз түрү мага жазылганын унутпагыла. Кстати, бул жерде номер калтырам. Мурунку номерлер алмашылды, ошол себептен бул жакка бул номерге жазгыла.